Чыдамкайлык жана бекемерк бул сапаттар спортсмен Денис Петрашовдо бар. Анткени спортто тартип болмоюн ийгиликке жетүү кыйын. Денис 5 жашында сууда сүзүп баштаган, ал эми биринчи ийгиликке 8 жашында жеткен. Я очень хорошо помню свою первую победу, это был 2008 год, бассейн Жаштык. Биринчи жеңишим ар дайым эсимде. 2008 жылы Жаштык бассейнде 25 метр аралыкка сүзүп жеңүүчү болгом. Бул мага абдан чоң стимул болду. Денис атасынын жолун жолдогон. Евгений Петрашов сууда сүзүү боюнча өлкөнүн улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу. Чоң ата, чоң энеси дагы велоспорт боюнча спорт чебери. У нас такая спортивная династия. Үй бүлөбүз спортчулардын династиясы десем болот. Бул чоң жоопкерчилик. Азыр карындашым дагы сууда сүзүүнү тандап алды. Ага кеп кеңештеримди берип турам. Анткени башында аябай көп кыйынчылыктар болот. Денис Петрашов 21 жашта, бир катар эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. 2017 жана 2019 жылы сууда сүзүү боюнча Азиянын чемпиону аталган. 2018 жылы Аргентинада өткөн жаштардын олимпиадасында күмүш байге уткан. 16 жашында эл аралык класстагы спорт чебери болгон. Токио олимпиадасына кыргызстандык спортчулардан алгачкы болуп жолдомо алган. Сначала запомнилось результатом, что в принципе я улучшил свои результаты на 100 и на 200. Токиодогу олимпиадада көрсөткүчүмдү жакшырттым. Мен өзүм каалагандай сүзө алган жокмун. Ошентсе да жакшы результат көрсөттүм. Мелдештин алдында толкундануу болот. Бул кадимки көрүнүш. Жакындарымдын машыктыруучум болгон атамдын колдоосу өзүмдү жакшы сезгенге жардам берет. Денис Петрашов Олимп оюндарында Кыргызстандын желегин көтөрүп чыкканы көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Буга өзү да сыймыктанганын жашырган жок. Во-первых, я очень сильно удивился, что я буду знаменосцем. Токиодогу олимпиаданын ачылышына бир апта калганда Кыргызстандын туусун көтөрүп чыгарымды билдим. Бул мен үчүн күтүүсүз болду. Желекти Каныкей менен бирге көтөрүп баратканда аябай толкундандым. Ичимде өлкөмдүн туусун олимпиадада көтөрүп бара жатам деген сыймыктануу сезими болду. Каарманыбыз Токиодогу Олимп оюндарында 200 метрге брас стилинде сүзүү боюнча 18 орунду алды. Жакшы жыйынтык көрсөтүш үчүн машыгууга шарт болушу керек дейт. Ал эми Кыргызстанда олимпиаданын талабына жооп берген бир дагы 50 метрлик бассейн жок. Антсе да талыкпаган аракет менен ийгиликтерди багындырып келет. Соңку учурларда спортко көңүл бурулуп жатканына ыраазы. За что огромное спасибо, конечно же. Опять же, перед самой Олимпиадой очень хорошо проплачивали сборы, какие-то соревнования. Бул жылы спортсмендерге жакшы көңүл бурушту. Стипендия төлөп беришти. Олимпиадага узатып келгенде да абдан жакшы тосуп алышты. Мага даңк медалын ыйгарышты. Бул үчүн терең ыраазычылык билдирем. Мамлекеттин колдоосу спортчуларга дем берет. Дагы көп ийгиликтерди багындырууга өбөлгө болот деп ойлойм. Денис 16 жашында Рио-де-Жанейрода өткөн олимпиадада Кыргызстандын курамасынын эң жаш спортчусу катары барган. Эми 2024 жылы Парижде өтө турган Олимп оюндарында өлкө намысын коргоону көздөөдө. Жазгүл Сейдахматова жана Дил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.